саламатсыздарбы урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема бул федералдык резервдик система АКШныкы жана Кыргызстанга тийгизген таасири. Көптөгөн видеолордо комментарийлер кездешип жүрүшү эле да ушул теманы көтөрүп түшүндүрүп бербейсиңерби деген. Кандай эми түшүндүрүп берели, көрөлү. Негизи албетте ар бир маалымат такталса жакшы болот. Ошон үчүн эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо тактап койгула. Видеонун сүрөттөмөсүндө дагы булактар келтирилген. ФРС деген өзү деген эмне? Бул деген АКШнын борбордук банкы деп эсептесек болот да. Бизде улуттук банк бар, АКШда ФРС бар. 1913-жылы түзүлгөн. Негизи ошол Ротшильд Моргандардын тиешеси бар, дүйнөнүн эң бай үй бүлөлөрүнүн тиешеси бар. Функциялары акча саясатын жүргүзүү, банк системаларын көзөмөлгө алышат жана алардын баягы эрежелерди аткаруусун карашат. Анын сырткары экономикалык туруктуулукту камсыздашат жана учеттук ставка деген бар. Бул деген ар бир банкка салык салышат. Ал салыктан ошол эгерде банктын бирөөсү күйүп кетсе, банкрот болсо, ошонун толукташ үчүн акчасын жардам бериш үчүн ошол акчасын колдонушат. Ошон үчүн ФРС чоң резервтерге ээ жана ошол резервтерди сактап келатат көп жылдан бери. Курамы негизи 12 аймактык резерв банктардан турат жана башкаруу кеңешинен турат. ФРСтин башчысы ким болсо, ошол өтө баягы маанилүү болот. Мисалы үчүн мурун Бен Бернанке болчу. Бен Бернанке Трамптын келерине чейин, мисалы үчүн долларды көп чыгарган дагы тараткан да. Трамп келери менен Джоан Йеллен болгон. Джоан Йеллен келгенде өткөндө 20-18 жылдары ал деген ошол доллардын баягы мындай көп басып чыгарылып дүйнө жүзү боюнча таратылышын токтоткон жана учеттук ставкасын көтөргөндө бүт инвестициялар кайра Америка Коңшу Штаттарына агып келген дагы. Анын бүт дүйнө жүзү боюнча кичине кризис байкалган. Анан коронавирус болуп кетти. Коронавирустун аркасы менен кайра Трамптын чечими менен Джоан Йеллен ошол баягы мындай сандык жумшартуу деген саясат бар. Бул деген печатный станокто толугу менен күйгүзөсүң, долларды печаттайсың, элге таратасың. Ушундай нерсени жасады. Анан ошонун аркасы менен ФРС дүйнө жүзүнө акыркы 4 жылдын ичинде ошо мисалы үчүн Трамп кетип калды. Трамп кетери менен Байден келди. Ошол Байден Трамп кетип атканда коронавирус болуп кеткен. Байден кезинде ошол баягы доллардын токтолбой чыгара берген ФРС. Ошондо акыркы 200 жылдын ичиндеги чыгарган доллар көлөмүнүн 30%ын 4 жылда чыгарып салган да. Ушундай нерсе болуп кеткен. Дүйнө жүзүнүн баарын инфляция каптап кеткен коронавирус кезинде. Бул эмнеге? Анткени негизи ошол Трамптын анан кийин Байдендин платформасы боюнча булар деген баягы Америка Штаттарда коронавируста үйдө бекилип калган адамдарга жардам берели деп, жөлөк пул берели деп, баарына жөлөк пул тараткан да. Анан ошол нерсе мындай дүйнөлүк инфляцияга алып келди. Дүйнө жүзү боюнча орточо алганда инфляция 6-7%га чейин тез өсүп кетти дагы. Көп товарлардын кымбатчылыгына алып келди. Кээ бир товарларга инфляция 40%га чейин өстү. Кээ бир товарларга инфляция 70%га чейин өстү. Көбүнчө бул баягы жогорку технологиялык товарларга, телефон, смартфон, компьютер, микрочиптерге ушуга аябай баалар өсүп кетти дүйнө жүзү боюнча. Анан негизи ФРСтин кебетеси ушундай да, ушундай имарат болуп көрүнөт. Ал эми негизги максаттары бааларды туруктуулугун кармоо, бирок тилекке каршы кармабайт. Мисалы үчүн мен деген Австриялык экономикалык мектебинин өкүлүмүн да. Австриялык экономикалык мектебинин өкүлү Мюррей Ротбард дагы, анан ошо кошумча дагы баягы Чикаголук балдар деп аталган ошо аларды тарбиялаган Милтон Фридман деген адам айтчу да дайыма. Милтон Фридмандын акыркы баягы жылдардын айтуусу боюнча дүйнө жүзүн баягы инфляция кадимкидей баягы кедей кылат. Инфляция бул деген жашыруун салык. Инфляция качан чыгат? Качан акчанын артынан эч кандай жөлөк койбой, аларды баягы кандайдыр бир алтын чыгарасыңбы же кандай экономикаң өсүп атабы, ошого карабастан акчаны көп чыгара берсең, ошондо инфляцияны жаратасың дүйнө жүзү боюнча. Эгерде бул доллар болсо, бул дүйнөгө таасир этет. Эгерде сом болсо, Кыргызстанга таасир этет да. Ошо инфляцияны жаратуучу нерсе бул жөн эле мамлекеттик чыгымдарды каржылайлы деп туруп, баягы печатный станок, басма станокту ээн эркин ушул иштетип койсоң, ушул негизи инфляцияны жаратат да. Анан экономикалык өсүштү стимулдаштыруу ФРСтин максаты. Кыска мөөнөттөгү пайыздык чендерди жөндөй экономикалык тандап каржылоо да, ушундай экономиканы кээ бир багыттарын каржылоо үчүн ушундай максаты болгон да. Негизи ФРС качан күчүнө кирген? Мурун Америка Штаттары ичинде эле баягы өзүнүн казанында бышып отура беришчи да. Бреттон Вудтук система пайда боло баштайт Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин. Анан ал Бреттон Вудтук системасы боюнча булар деген долларды резервдик, дүйнөлүк резервдик валюта катары таанышат бүт өлкөлөр. Биринчи учурда доллар алтын менен коштулат, алтын менен жөлөгү алтын болот, бирок алтындын көлөмү аз болгондуктан анан Америка Штаттарынан башка өлкөлөр улам баягы доллар алмаштырып алтынды алып кетип аткандыктан Америка Штаттары кедей болуп баштайт, депрессияга жакындап баштайт. Анан ошондо баягы Америка Штаттары каршы чыгат дагы. Анан алар деген ушул Бреттон Вуд системасына дагы бир конференцияларды өткөрүп, долларды баягы мындай
милдеттеме менен, алтындын ордуна милдеттеме менен коштогонго барышат дагы. Ошонун менен аркасы менен доллардын эми алтынга алмашуу мүмкүн эмес болуп калат да. Ошентип анан дүйнөлүк инфляцияны жаратууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Бирок бир нерсеси, алтын менен жөлөк болгондо, алтын жөлөк болгондо долларга, анда дүйнө жүзүн өнүкпөй жаткан, анткени аларга доллар жетишпей жаткан да, резервдик валюта жетпей жаткан. Ошон үчүн бул бир четинен баягы бир кызыктай көрүнсө, шылуундуктай көрүнсө, бирок дүйнө жүзү долларга талап болгондуктан бул нерсени шылуундук деп айтуу да кыйын да. Дүйнөгө ушул нерсе керек болчу. Доллардын көлөмү керек болчу. Анан АКШдагы дүйнөнүн доллардагы ролу, резервдик валюта, Бреттон Вуд ушул конференциялардан кийин дүйнө жүзү бүт негизги соодасын, мамлекеттик карыздарын бүт баарын доллар менен ченейт, доллар менен кармайт. Анан эл аралык соодага колдонулат. Бүт баарына, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда мен экспорт импорт операцияларды жасап көрдүм, кичинекей көлөмдө болсо да, чоң көлөмдө да башка компанияларга катышып көрдүм. Кытайларың да, орустарың да айтат, долларды жок кылыш керек деп коюп, өзүлөрү бизден товар алганда доллар менен бизге товар мындай жеткиребиз дегенде доллар менен төлөгүлө дейт. Бекетип мокотушат да. Анан ачыгынан биринчи айтышат, рубльдин эквивалентинде бирок доллар менен төлөйсүңөр деп, долларды которгула деп коюшат. Ошон үчүн эгерде мындай айткансаң, мындай мен үчүн практика, соодада практика жүзүндө катышкандыгымдан мен үчүн бул баягы эки беттүүлүк да. Бир четинен ошол БРИКС өлкөлөрү айтат, долларды кыйратыш керек, өлтүрүш керек, а бирок соодага келгенде сен алардан бир товар алайын десең, алардын соодагерлери айтат, доллар менен төлө дейт да. Доллар менен төлө дейт. Ошондой. Анан албетте юань менен төлө деп эч ким айтпайт. Орусияда рубль менен төлөмөн деп эч ким айтпайт да. Так эле доллар деп бекетип мокутушат. Ушуга аябай таң калам. Албетте АКШ экономикалык туруктуулугу да долларга кепилдик болот да. Эмне үчүн? Анткени АКШнын армиясы дүйнөдө эң күчтүү. Б2, Б21 деген ушул самолеттору АКШныкы бүгүнкү күнү демократия алып баргычтар бүгүнкү күнү ушул доллардын бекемдөшүнө, мындай бекем турушуна өбөлгө да, алардын ополтоосу армиясы да. Бир да дүйнөдөгү өлкө ушунчалык армияга чыгымдарды кетирбейт. Америка Штаттарынын армиясынын чыгымы баарын жыйнаганда бүткүл дүйнөнүн армияга болгон чыгымына барабар да. Ошондуктан Америка Штаттары бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча эң катуу армияга ээ болгондуктан долларга да ээ, долларды да мындай жөлөк кылып армия гарантия кылып берет да долларга. ФРСтин дүйнөлүк экономикага кандай таасир этет негизи? Акча агымы бүгүнкү күнү бүт баягы SWIFT, MIFT, бүт банковский переводдор, бүт системалар баары долларга, ФРСке көз каранды. Керек болсо, мисалы үчүн Орусиянын Борбордук банкын бүгүнкү күнү ФРС башкарат. Керек болсо Кытайдын Эксим банкын ФРС башкарат. Керек болсо биздин да банкка ФРС аябай катуу олуттуу таасир этет да. Ошон үчүн эмне үчүн? Анткени эң биринчи ошол телефондук байланыш аркылуу телеграф системасынан баштап, анан азыркы жаңы компьютердик системаларды, каржылык системаларды түзгөн бул Америка Кошмо Штаттар болгон. Бреттон Вуд конференциясынын аркасынан дагы булар дагы ушул жалпы системаны дүйнө жүзү үчүн түзгөн. Дүйнө жүзүндөгү банктар ал системага кошулган. Орусия ойлоп тапкан эмес ал системаны, Кытай ойлоп тапкан эмес ал системаны, Европа, Франция эч ким тапкан эмес ал системаны. Ошон үчүн ал системага кошулушкан да. Ошон үчүн ал системанын башкаруучулар АКШда отурат. Эгерде ушундай өзүнүн валютаны күчтүү кылайын десең, анда так ошондой эле система түзүшүң керек. Европалыктар андай кадамга барып көрдү, алар еврону түздү да бүгүнкү күнү. Анан негизи дүйнө жүзү боюнча негизи доллар учетный ставкасы кичине көтөрүлсө эле, Америка Кошмо Штаттарынын облигациялары, ички баягы мындай кагаздарынын мындай пайда алып келүүсү ушунчалык катуу өсөт, баары чуркап барып эле долларды кайра Америка Кошмо Штаттарына жиберет да, банктар да, мамлекеттер да. Ошон үчүн долларды тияка жибергенден соң бүт мамлекеттерде дүйнө жүзү боюнча доллардын курсу өсө баштайт. Ставканы кичирейткен сайын Америкадан качышат да долларлар. Мамлекеттер, анан ишкерлер, инвесторлор Америкадан кайра акчаларын чыгарышат. Ошондо доллардын баягы ставкасы түшө баштайт, мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча. Биздин да мамлекетте ошондой да. Анан негизи август айынан баштап 24-жылдын АКШнын тышкы карызы 35 триллион доллардан ашты да. Ушундай азыр болсо 37 триллионго чейин барып калса керек. Анан кимге карыз? 70% АКШ өзүнүн жарандарына карыз. Пенсия, пособия, ички инвесторлор боюнча, баягы облигациялар боюнча ички инвесторлорго, ишканаларга карыз да. Анан мисалы үчүн Байден ошол карыздарды жаппагандыктан Трамп кантип бийликке келди? Мен ушул ички карыздарды жабам деген сөз менен келди да. Ички жумушсуздукту жок кылам, мигранттарга жол токтотом, мигранттар кирбейт, ички биздин баягы америкалык жарандар америкалык ишканаларда иштеп чоң майна алат деген сөз менен жеңип кетти негизи Трамп. Демократтар башкача айтат. Демократтар айтат, биз дүйнө жүзү боюнча иштейбиз, Америка бүт баягы иштерге кийгилишет, биз деген баягы элге байлардан акчаны жулуп берип туруп, кедейлерге беребиз, Medicare беребиз деп ушундай сөздүн албетте коркушуп байлар качышат Америка Штаттарына. 30% болсо Америка Штаттары сырткы карызы да, 30% ушул 35 триллиондон, 37 триллиондон. Негизи 30% бул кайсы? Бул Кытайга карыз,
евро биримдикке карыз жана башка Жапонияга карыз, башка өлкөлөргө карыз да. Анткени бул деген карыз кантип келип чыккан? Ошол сырттагы өлкөлөр Америка Кошмо Штаттарынын баалуу кагаздарын сатып алышкан да. Баалуу кагаздарды сатып алып, ал баалуу кагаздар убакыт өтөөрү менен ага баягы үстөк пайыз менен кандайдыр бир Америка Кошмо Штаттарынын ошол өлкөлөрдүн арасында карызы өсөт. Анан Америка Кошмо Штаттары шашпай ошол карыздан тамчылап төлөйт да, келишим боюнча. Анан ошол карыз эгерде баягы экономикасы өсүп кетсе, Америка Кошмо Штаттарынын карызы да өсүп кетет да. Ошондой. Бирок эгерде ал карызды тез төлөп бер деп эч ким айта албайт. Анткени ал деген баалуу кагаздар, ал келишим менен алынган акча да. Бир да өлкө тез Америка Кошмо Штаттары азыр эле бүгүн эле карыз төлөп бер деп айта албайт. Анткени алар Америка Кошмо Штаттарынын эрежеси менен ошол облигацияларды, баалуу кагаздарды сатып алышкан, бондторду. Ошондуктан силерге баягы пропаганда мээ жуйт эмеспи, баягы азыр Америка Кошмо Штаттары 37 триллион карыз азыр чирип өлөт деп. Чирип өлбөйт. Бул карыз алардын эрежеси менен алынган. Чирип өлө албайт. Муну бир гана ким өлтүрө алат? Ички жарандар өлтүрө алат. Анткени ички жарандарга чын эле ушул 70% 37 триллиондон Америка Кошмо Штаттары карыз. Ал үчүн баягы Америка Кошмо Штаттарынын ичинен, штаттардын ортосунда кандайдыр бир жарандык согуш же болбосо кандайдыр бир баягы стабилдүүлүктүн бузулушу болуп кетиши керек да. Ага чейин баарына жакшы да. Канча карыз көп болсо ошончо жакшы. Демек ошончо жакшы акча келечекте келет деп үмүттө баары отурушат жыргап ушул карыздар менен. Анан Кыргызстандын долларизация маселеси да. Кыргызстанда долларизация, банкта жана содада доллардын кеңири колдонулушу себепкер. Бүгүнкү күнү каяка барбасаң да баары баасын доллар менен айтат. Машина аласың Кыргызстандан $6.000 же канча бир $35.000 эгерде кымбатыраагын алсаң. Үй аласыңбы? Аякта да доллар менен баасы жазылган. Мисалы үчүн базарларга катышасыңбы? Аяктан да доллар алып кел дейт да. Анан рынокко таасири негизи Кыргызстанда ФРС качан өзгөрсө, анан Форекс деген эл аралык баягы эркин бир базар бар, мындай чектелүү эркин Форекс деп аталат. Аякта баягы банктар жана жеке адамдар жана мамлекеттер өзүнүн валюталарын кээ бир учурда сатып, кээ бир учурда сатып алышат да. Ошо базарда кадимкидей акча, валюталар кадимкидей товар да. Ошону сатып алганда кээде ал нерсе дагы кошумча, ал болсо ФРСке көз каранды. ФРС учетный ставканы көтөргөн сайын ошол баасы көтөрүлөт, доллардыкы түшкөн сайын түшөт. Ошол айырмада ошо оюнчулар ойнойт да. Ошентип ойноп атканда бизде да доллар ушинтип секире берет, өзгөрө берет. Кээде Кыргызстандагы дагы баягы улуттук банк доллар өтө өсүп же түшүп баратканын көрүп, кээде баягы түзмө түз кол менен башкарып ийгенге аракет кылат да. Ал үчүн интервенция кылат. Доллар кымбаттап баратса, аны баягы сатканда, базарга ырытканда баасы түшө калат. Же болбосо баягы туруктуу болуп калат. Баасы түшүп атканда кайра базардан сатып алат. Ошол интервенция деп аталат. Же болбосо баягы кээ бир учурда түзмө түз кат жазат банктарга. Кое тургула тыят да, бааны көтөрбөгүлө деп. Кээде ушундай нерсе да болуп кетиши ыктымал. Негизи ушу Кыргызстанда доллар маселеси мисалы үчүн кандай таасир кылат да. Валюта курстардын толугу менен ФРСтен көз карандыбыз. Инфляция долларды канча көлөм чыгарса, дүйнө жүзүндө дүйнөлүк инфляция болуп кетет. Аз замат деле биздин ички инфляцияны да көбөйтүп ийет. Ошон үчүн биздин ички инфляциябыз бүгүнкү күнү орточо алганда 7% тегерегинде, кээ бир товарларга 40-30%га чейин да чыгып кеткен учурлар болгон да, акыркы 4-5 жылда. Анан карыздар, АКШ доллар менен биз бүт карыздарды тейлейбиз да. Бизге сырткы өлкөлөр карыз бергенде көбүнчө доллар менен берет. Кээ бирлери евро менен берет, кээ бирлери юань менен берет, бирок көбүнчө Кытайы дагы, Орусу дагы баарысы доллар менен берет да карыз. Анан ушул аябай мындай долларды күчтөнтөт да. Эгерде Кытай карап туруп, жок бүт ушул долларды карыздарды юаньга өткөрөлүчү десе, макул болбой жатат. Орусия карап туруп, бүт баягы РФКРдин фондунун долларлык акчасын рубльга өткөрөлүчү десе, макул болбойт да. Биздин карыздагы баягы бүт, мисалы үчүн карыздарды еврого өткөрөлүчү доллардан деп айтсаң, эч ким, бир да мамлекет макул болбой жатат да. Ошол негизги сыр да, эмне үчүн доллар ушунчалык күчтүү. Анан негизи ошол ФРСке альтернативалар бар го. Евро бар, бирок Европа евро биримдик бири-бири менен ынтымакта эмес, армиялары алсыз да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү эгерде Украина жеңилип туруп, Орусия азыркы күчтөрү менен Европага кол салса, эч ким аяктан жакшы туруштук бере албай калышы ыктымал. Ошон үчүн ага ишеним жок. Эртең эгерде ушундай кризис болуп кетсе, евро кайра анын курсу кескин секирип түшүп кетет. Наркы түшүп кетет. Юань, Кытай деген юаньды башкарганда эч качан баягы ФРС сыяктуу же башка өлкөлөр сыяктуу отчетторун бербейт да. Эмнеге ушундай өзгөрүп атат? Мисалы үчүн Дональд Трамп айтат да, баягы Кытай валютасы долларга караганда күчтүү деп. Анткени Кытай 40% импорт, экспортун АКШга жиберет. Ошон үчүн аябай күчтүү юань дейт. Бирок Кытай өкмөтү юаньдын көлөмүн баягы жасалма түрдө аз кылат да, долларга караганда ылдый кармайт. Ошол нерсе Дональд Трампка жакпай. Ошон үчүн Америка Штаттары менен Кытайдын ортосунда бүгүн мындай соодалык согуш болгону жатат да, Дональд Трамптын экинчи келиши менен. Анан Си Цзиньпин дагы баягы юаньды кой бербейбиз дейт да. КПК юаньды кой бербейбиз, анткени юаньдын мындай наркы начар ылдый болгону Кытайдын ичиндеги өндүрүшчүлөргө абдан пайдалуу деп айтышат да.
ошон үчүн юаньда резервдик валюта боло албай жатат, анткени баягы жалпы өлкөлөр ортосундагы келишимдерге Кытай көнбөй атат. Криптовалюталар ойлоп табылган биткоин резервдик валюта болуп алат. Бир начар нерсеси ушул резервдик валютаны биржалар өзүнүн товарына айлантыштырды дагы, анан спекуляция кылып күндө баасын өзгөртүшөт. Акыркы Дональд Трамп утту дегенде эле рекорд болуп кетти. Биткоиндин баасы 75 миң доллар болуп кетти бир биткоинге. Анан өзүнүн дагы саны чектелүү. Мисалы үчүн ал система, жабык система, анан 21 миллион биткоин чыга алат. Аны сатошиге бөлүп сатса болот, бирок баары бир бул биткоин баары мындай товар болгондуктан биржаларда ага ишенич дагы кыйын да. Силер мисалы үчүн 75 миң доллар менен бир биткоинди сатып алсаң, эртең кайра 40 миң доллар алып калат да. Ошо mesela таза ошо 35 миң долларды жоготосуң да. Ушундай нерселер элге жакпайт. Эгерде биткоин сыяктуу өзгөрбөгөн бир да мамлекет менен башкара албаган криптовалюта чыкса, балким буларга кандайдыр бир мындай альтернатива түзө алмак. Бирок бир гана нерсе бул жерде жардам берет. Бул деген мультивалюттук корзиналар, мультивалюттук мындай аккаунттар, счеттор менен иштөө. Бул гана жардам берет. Ар кайсы валютадагы счеттор менен иштөө гана жардам берет. Анан мисалы үчүн Кыргызстандын экономикасынын стабилдүүлүгү үчүн кандай стратегия керек? Диверсификация, бир нече валютада резервтерди кармаш керек. 50 өлкөнүн валютасын алыш керек да, кармаш керек да. Анан чоң өлкөлөрдүн да валютасын кармаш керек. Доллардын ошо валюталардын ортосундагы санын азайтыш керек да. Туруктуу акча саясаты керек. Валютанын курсун туруктуу кармоо үчүн улуттук саясаттар керек. Ар кандай мисалы үчүн акыркы жылдары улуттук банк айтат, кошумча сом эмиссиясы болуп кетти, сомдун көлөмү көбөйүп кетти. Бул аябай кооптуу, ички инфляцияны өтө чоң кылышы ыктымал да жакынкы жылдарда. Ошон үчүн ушул нерсени аябай дыкаттык менен кармаш керек да улуттук банк. Сомдун көлөмүн өтө көбөйтүбеш керек. Эмесе Туркиядагыдай болуп калат. Экономика өсүп атат Туркияда, экономикага доллар кирип атат, бирок алар лиранын санын көбөйткөндүктөн лира түшүп атат да. Лира түшүп инфляция болуп, түрктөр аябай кыйналып атат бүгүнкү. Ошондо кыйноодон биз арылышыбыз керек. Анан дагы финансылык билим бериш керек элге. Бүт эл өзүнүн баягы финансылык кандайдыр бир стратегиясы болуш керек да. Мисалы үчүн бүт акчаны банкка салып ийбей, же баягы төшөктүн астына, жаздыктын астына салып ийбей, банкалар мындай айнек банканын ичине аны иштетиш керек. Аны иштетип туруп дагы аны мындай топтош керек. Аны топтогондон кийин аны жабдыктарга, инновацияларга инвестиция кылыш керек. Башка баалуу кагаздарга кичинекей бир бөлүгүн бүт нерсеге инвестиция кылып иштетиш керек да. Антпесе акча иштебей койсо, өлкөбүз жакшы мындай финансылык стабилдүүлүк болбойт. Ар бир адам өзү бай болбойт. Биткоин деген нерсе дагы акырындап баягы криптовалюта, криптосомду ойлоп табышыбыз керек да. Мен деген ошо патентте, менде баягы кол жазмам бар, патенттелген кыргыз патентте. Бул деген теңир деген улуттук валюта боюнча кандайдыр бир долбоор болгон да. Мен ошондой улуттук валютаны сунуш кылгам да, мындай сүрөттөп бергем криптосом боюнча. Кийин бир нече жаш балдар, бир нече баягы мамлекеттик кызматкерлер да ушундай идея менен чыгышыптыр да. Өзүнүн дагы идеялары бар экен ошондой. Ошон үчүн бул идеялар бирдемекеге бышып жетсе, кандайдыр бир криптосом түзүүгө, биткоинге окшогон жетип каларбыз да. Анын сырткары дагы кандай жыйынтык ФРС дүйнө экономикасынын туруктуулугунун негизги институту болуп жатат. Бирок көйгөйлөрү бар да, проблемалары бар. Мисалы үчүн алар бизди инфляцияга чалдыгып туруп, биздин ресурстарды чыгарып алышат тез. Кыргызстандын экономикасына таасири, валюта курсу, инфляциянын өсүшү, доллардын ролу көбөйүшү, ушуга баарына таасир этет ФРС. Альтернатива жана келечек кандай болушу керек да? Биз деген ыңгайлашуусу керек да экономикабыздын. Ал эмне деген ыңгайлашуу? Биринчиден, импорттон көз карансыздыкты азайтыш керек. Бизде баягы минустук сальдо, биз деген 3 миллиард доллар сыртка бербей атабыз да. Бизге баягы товарларды алып келиш үчүн 70%, 80% бизди жеп жаткан тамагыбыз, кийип жаткан кийимибиз бүт баары сырттан келген, импорт келген. Ошону азайтыш керек. Ошону 50% кылсак жакшы болмок да. 50% же болбосо 30%га чейин түшүрсөк, импортто аябай жакшы болмок. Ал үчүн бизде экспорттун кеңейтиш керек, көбөйтүш керек. Ал үчүн же реэкспорт кылыш керек кошумча нарк менен, же өндүрүштү, же болбосо экөөнү тең өнүктүрүш керек да. Өндүрүш жана өндүрүш керек бизге. Анан бизде валюталык резервден ар кандай валюталарды көбөйтүшүбүз керек. Билим берип, инновациялык баягы технологиялык билимди таратып, Кыргызстанда телефон жыйнаш керек, компьютер жыйнаш керек, машина жыйнаш керек, учак жыйнаш керек, дрон жыйнаш керек. Баарын жыйнап туруп дүйнө жүзү боюнча сатыш керек. Микрочиптерди жасаган мындай мамлекеттик же болбосо жеке чакан ишканалар керек да бизге. Андай болбосо өнүкпөйбүз, жакшы тура албайбыз да. Ушулардын баарын өнүктүрүш керек. Чет элди баарыбыз окуп, бүт дүйнө менен иштешибиз керек. Кайсы Африка менен болобу, кайсы Америка менен болобу, Кытай менен, Япония менен болобу, баары менен, Индия менен болобу, бүт баарынын тилдерин түшүнүп, алар менен кошо ишкердикти жасашыбыз керек да. Ошондо аябай бекем болобуз. Технологияны санариптештириш керек, экономиканы санариптештириш керек, робот жыйнашыбыз керек да, робот сатышыбыз керек. Америкасына өзүнө робот сатышыбыз керек да, жасап туруп. Баягы жасалма интеллектти коштоп туруп үстүнө. Ушундай нерселер болсо, анда биз өнүгөбүз. Ал эл аралык кызматташуу аябай күчөш керек. Анан негизги экологиябызды сакташыбыз керек. Экономикабыз жашыл болуш керек да. Бизде баягы
оор өндүрүштөргө мындай кандайдыр башкача бир көз караш менен караш керек. Оор өндүрүштөрдү жаратылышка зыян кылбагандай кылып туруп уюштуруш керек да. Анан негизи ишкерлердин саны көбөйүш керек. Мына экономикабыз эң биринчи экономикабыздын гарантиясы бул армия да, ушуну унутпаш керек. Страйк боло ойношубуз керек. Бүт элибиз армия болуш керек. Курал аябай ажалдуу болуш керек бизде. Эгерде ошондой куралга ээ болсок, бул биринчи экономиканы туруктуулугун камсыз кылат да. Армия бул номер бир. Армиясыз эч кандай экономика жок. Ушуну так түшүнүшүбүз керек. Экинчи, мына экономикабыз өсүп атат. Эмнеге экономикабыз өсүп атат? Бийликке рахмат бир четинен дагы калкыбызда ишкерликке киришкени жакшы болуп жатат. Акыркы жылдары элдин 12% чейин ишкерликке аралашып жатат да. Бул улуттук статистикалык комитеттин айтуусу боюнча. 23-жылы мисалы үчүн карасаңар, чакан ишканалар 20 миңге чейин барды, орто ишканалар 1 миңге чейин барды. Жеке ишкерлер ушул 460 миңге чейин барып калды. Ал эми дыйкан фермерлер 486 миңге чейин жетишти да. Ал эми негизи баягы ишкерликте иштеген адамдардын саны 565 миңге чейин барды. Бул деген калктын 7ден 1 бөлүгү да. Бул абдан жакшы нерсе, бул өзгөрүү, аябай жакшы өзгөрүү. 12% ишкер болгондон кийин өлкө өнүгүп баштайт. Алдыга жыла баштайт. Эми дагы ушул санды 25%га жеткиришибиз керек да. Бул деген эмнени билдирет? Бизге миллион ишкер болуш керек. 1,2 миллион ишкер болуш керек. Керек болсо 1,5 миллион ишкер адам болуш керек да. Ал үчүн бизнес пландоону үйрөнүш керек. Мен ошону атайын видео сабакты жасадым. Ошол видео сабакты сатып алып, силер деген бизнес пландоону кантип жасаш экенин үйрөнөсүздөр, мындай баштапкы билим аласыздар. Анан кийин өзүңөрдүн билимиңерди башка бирөөгө бизнес план түзүп берип сатасыздар, акча табасыздар. Же болбосо өзүңөргө бизнес план жазып, ал бизнес план менен жүрүп, өзүңүздөрдүн бизнесиңерди уюштуруп, инвестор тартып, анан байыйсыздар да. Анан ошол бизге 1 миллион, 1,5 миллион ишкер керек өлкөбүзгө да. Ошол санды толуктайсыздар. Ошол тилектемин. Ошол каалоо тилекти силерге айтармын. Ишкер болгула, өлкөнү байыткыла. Биз деген бул дүйнөдө күчтүү болушубуз керек, байышыбыз керек. Андан ары өзүбүздүн туубузду көтөрүшүбүз керек да. Анткени кайка барбасаң да мигрант болуп, Орусияга барасыңбы, тепсенди болосуң да. Америкага барасың, Америкада баары сага аябай жакшы күлүшөт, жанакы you amazing, you are nice деп, бирок баягы эле орустардыкындай эле тепсенди болосуң да. Анткени ар бир өлкөдө сага мындай өз жериңде гана кандайдыр бир тең карын катнаш болот, башка өлкөдө дайыма экинчи сорттогу адам сыяктуу болуп жүрө бересиң да. Канчалык жакшы болбосоң да. Ошондуктан мекенди күчөтүш керек. Мекенди күчөтсөң, анда бай балдан болуп башка өлкөгө барсаң конокко, ал башка сөз да. Ал башка сөз. Сый болот. Ошондой сыйга жетишели да. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, сиздер ага чейин комментарийлерге жазгыла. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.